Эми ошол пайгамбарыбыз алейхиссаламды жакшы көрөм, мен ал затты сүйөм деген адамдарда чында эле сүйөбү же жокпу? Анын белгилери бар. Анын биринчиси ат-тамассуку би шариатихи ва иттибаъу суннатихи. Анын биринчиси мына ошол Мухаммед пайгамбарыбыз алып келген шариатты бекем кармануу жана анын сүннөтүн ээрчүү урматтуу бир тууганым. Анын сүннөтүн ээрчүү урматтуу бир тууганым. Мисалы үчүн Али Имран сүрөсүнүн 31-аятында Аллах Таала айтат: "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах ва ягфир лакум зунубакум валлаху гафурур рахим." Айткын эй Мухаммад, сен үммөтүң айткының, эгерде силер Аллах Тааланы сүйө турган болсоңор, анда мени ээрчигиле. Тагыраак айтканда, Аллахты сүйө турган адамдар Мухаммед пайгамбар алейхиссаламды ээрчиш керек. Силерди Аллах Таала жакшы көрөт, күнөөңөрдү кечирет, Кудай Таалам ырайымдуу жана күнөөлөрдү кечирүүчү зат дейт, урматтуу бир тууганым. Демек Аллах Тааланы сүйүү бул пайгамбардын сүннөтүн ээрчүү менен аныктала турган маселе, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн пайгамбарды ээрчигенди бул Аллах Таала өзүнүн пенделерин ошол Кудай Тааланы сүйө тургандыгын далили катарында бизге белги кылып берди. Эгерде сен Кудай сүйө турган болсоң, анда Мухаммед пайгамбарды ээрчигин дегенди айтып кетти. Андан кийинки маселе таъзимуху саллаллаху алейхи ва саллям ва тавқируху вал адабу мааху. Пайгамбарыбыз алейхиссаламды улуулоо, ал кишини урматтоо, ал кишини сыйлоо жана пайгамбарыбыз менен адепте болуу, мына ушул пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон биздин махаббатыбызды аныктап, далилдеп, дааналап, айнелеп бизге жаркын кылып көрсөтүп турат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, бул Фатх сүрөсүнүн 8 жана 9 аяттарында: "Инна арсалнака шахидан ва мубашширан ва назира литу'мину биллахи ва расулихи ва ту'аззируху ва туаққируху ва тусаббихуху букратан ва асила." Анын мааниси: эй Мухаммад, биз сени бүтүндөй адамзатка күбө катары күбө бере турган, анткени Кудайдын бар экендиги бизге күбө берген адам катары, жана бейиш менен сүйүнтүп, тозок менен чочута турган адам катары жибердик. Силер пайгамбарды жибердик Аллах Таалага ыйман келтирүүңөр үчүн. Аллах Тааланын пайгамбарына ыйман келтирүүңөр үчүн биз силерге жибердик. Аны урматтагыла, сыйлагыла, аны улуктагыла, анын кадырын ордуна койгула, жана Кудай Таалама эртели кеч тасбих айтып, аны ар кандай кемчиликтен аруулагыла деген аят менен мына ошол пайгамбарыбызды урматтоо, сыйлоо, ал затка адеп менен мамиле кылуунун милдеттүүлүгүн бизге баяндап берет, урматтуу бир тууганым. Андан кийинки пайгамбарыбызга болгон махаббаттын далили, ошон аламаттарынын бир, урматтуу бир тууганым, касрату тазаккурихи ва таманни ру'ятихи ва шауқи ила лиқаихи ва шауқу ила лиқаихи. Бул пайгамбарыбыз алейхиссаламды көп эстеп, ал затка көптөгөн салаваттарды айтып, ошол кишини көрүүгө үмүткөр болуп, ошол кишини көрүүнү сагынуу, ошондой эле пайгамбарыбыз алейхиссалам менен болгон жолугушууну кадимкидей ошону мындай бир ачкөздүк менен, чыдамсыздык менен күтүү деп айткан болсок туура болот. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Min ashaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Пайгамбар айтат, бул хадис, урматтуу бир туугандарым, имам Муслим риваят кылган хадисте, менден кийин келген үммөтүмдүн арасынан мага болгон өзүнүн сүйүүсү эң ашык болгон адамдар келет. Булар бүтүндөй мал мүлкү менен, бүтүндөй дөөлөтү менен, бүтүндөй үй бүлөсүнүн ордуна дагы мени бир жолу көргөнгө зар болгон адамдар. Эгер да колунда бар нерсесин, бардык дөөлөтүн, тапканынын бардыгын берсе дагы, пайгамбар алейхиссаламды бир жолу көрсө, ошого ыраазы боло турган адамдар келет. Булардын мага болгон махаббаты чексиз деп айткан, урматтуу бир тууганым. Мына ушул пайгамбарыбызга болгон махаббаттын бир белгиси. Андан кийинки дагы бир белги ал-иксару минас-салати вас-саламу алейхи саллаллаху алейхи ва саллям. Бул пайгамбар алейхиссаламга салаваттарды көп айтуу, урматтуу бир тууганым. Аллах Таала тараптан салават, урматтуу бир тууганым, бул Аллах Тааланын пайгамбарыбызга болгон мактоосу периштелердин көзүнчө. Ал эми периштелерден болгон салават, урматтуу бир тууганым, бул пайгамбарыбыз алейхиссаламга болгон дуа. Ал эми момундардан болгон салават, бул Аллах Тааладан пайгамбарыбыздын урматын жогору көтөрүүнү сурануу, пайгамбарыбыздын дагы урматын, анын кадырын, анын, урматтуу бир туугандарым, Кудайдын астындагы макамын дагы бийиктесин деген мындай бир көркөмдүк тилеп дуа кылуу, сурануу деген маани. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Мен салла алейя вахидатан саллаллаху алейхи ашран." Кимдеги мага, тагыраак айтканда, Мухаммед пайгамбарыбызга бир жолу салат айта
турган болсо, ага пайгамбарыбыздын 10 салаваты отурматтуу бир тууганым. Демек биздин бир салаватка пайгамбарыбыз алейхиссалам 10 салават айтар экен. Мына ошол биздин пайгамбарыбызга болгон махаббатыбызды далилдейт экен. Демек келгиле бардыгыбыз бир жолу пайгамбарыбызга салават айталык. Аллахумма салли ва саллим аля сейидина Мухаммад. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. El-Ahzab surəsinin 56-cı ayətində o Allah Taala anın perişteleri paygambarga salavat aytışat dedi. O mu'minlar sizler dağı paygambar aleyhisselamga salam salavatlardı aytqıla degen mına uşul buyruq hurmatly bir tuğan Kur'an-ı Kerimde gelir. اللهم صل على عبدك ونبيك وسيدنا محمد وعلى أزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. Andan keyinкisi محبة آل بيته وقرابته وأزواجه وأصحابه sallallahu aleyhi ve sellem. Andan keyin bizdin Peygamberimiz aleyhisselamga bolgon mahabbetibizin belgi surmatlı bir tuğandarım. Bu Peygamberimizin üy bülösünü, tuğandarına, ayaldar, enekeleribizge, jana sahabalarına bolgon bizdin mahabbatыбыз аларды урматтуу бир тууганым, биз аларды биздин жакшы көрүүбүз пайгамбарыбызга болгон биздин махаббатыбызды урматтуу бир туугандарым эмне далилдеп турат. Uzakkirukumullah fi ahli beyti. Antkeni Peygamber aleyhisselam men özümdün bir tuğandarım üy bülöm jönündө sizlerdi Kuday menen estetip turam. Tagırak aytkanda menin üy bülömdün akısın bergile degen urmattуу bir tuğandarım ушундай маанидеги осуятты келет. Ошондуктан Kuday Taalam бардыгыбызга жакшылык берип Peygamberimiz aleyhisselamды сүйүүнү бизге насип кылган болсун. Демек ошол пайгамбарды сүйүү важип болуп, бирок ошондон кандай жемиш келет, кандай жыйынтык болот десек, биринчиси халаватул ыйман. Adam эгерде пайгамбарды чындап сүйө турган болсо, мына ушул адам ыймандын даамын урматтуу бир тууганым сезет. Кээ бир адамдар мусулман, бирок мусулманчылыгынын дамын сезе албайт. Мусулманчылыктын ширесинин дамын тата албайт урматтуу бир тууганым. Эгерде чындап махаббат кылса пайгамбарыбызга, бул адамдын жүрөгүндө пайгамбарыбыз алейхиссаламдын урматтуу бир тууганым сүйүүсү келип турат. Пайгамбар айтат: "Саласун мен күнне фихи важада халаватал ийман." 3 türlü sıfat var. Uşul 3 türlü sıfat kimde bar bolsa, uşul adam imanın damın çındap tatıptır dep anın birincisi en yakun Allahu ve Rasuluhu ahabba ileyhi mimma siwahuma. Allah Taala jananın peygamberi bardık adam zattan, bardık mahlukatlardan uşul adamga süyüktürek bolsa, uşul adam imanın damın tatıptır dep. İkincisi el mer'u ma'a men ahabba. Çındığında her bir adam özünün süygen pendesi menen birge bolot. Peygamberimiz aleyhisselamdın beyişte bolorluğu anı. Эгерде пайгамбарыбызды ким чындап сүйө турган болсо, мына ошол адамдар иншалла бейиште ордан кени. Пайгамбар алейхиссалам айтат: "Ал-мар'у ма'a man ahabba." Адам өзүнүн сүйгөнү, жакшы көргөнү менен бирге болот деп Имам Бухари жана Имам Муслим урматтуу бир туугандарым риваят кылат. Кудай Таалам барыбызга пайгамбарыбыз алейхиссаламдын сүйүүсүн насип кылган болсун.